Салам достор, сиздер менен Мерим Нурзинова. Бул сабакта мен силерге Don Fail'дин 10 уроков на салфетке дегенден 4-чү сабагы менен тааныштырам. 4-чү сабакта 4 вещи, которые нужно сделать деген главадан алынганда 4 нерсе биз бул бизнести ийгиликке жетиш үчүн кылыш керек. 4 нерсени Don Fail бул бизнести машина айдаганга окшоштурган. Машина айдаганда биз получается өзүбүздүн азыр турган жерибиз бар, точка А, азгакта турабыз. Анан биз жете турган жерибиз бар, точка Б. Бул биздин мисалы директорский статус, директорго биз жетишибиз керек. Ушул биздин точка Б, конечная остановка. Конечно, андан кийин серебряный болобуз, анан золотой болобуз, анан кийин рубиновый болобуз, ошентип кете беребиз. Бирок азыркы эң новичокторго точка Б бул директорский статус. Не дегенди сунуштайт, эмне кылыш керек сунуштайт. Силер билгендей эле биз машинеге отургандан кийин өзүбүзгө катталгандан кийин бензин коюшубуз керек, Бензин куябыз, анткени бензинсиз вообще машина жүрбөйт деп турабы. Бензин бул продукция. Фабриликтин продукциясы. Фабриликтин продукциясы силер бизнес кылам десеңер, ар каталог сайын 1000 сомдой заказ кылып турушуңар керек өзүңөр үчүн. Өзүңөргө белгилүү, ылайыктуубу силерге ошондой, үйгө чейин эле ошондой коротулабы? Если силерге ыңгайлуу болсо, бул бизнести силер оңой эле жасап кетесиңер. Продукция. Бензинди машинеге куйдук, анан от алабыз. Ключту зажиганияга коебуз да от алабыз. От алып туруп кеттик. Кеткенде биздин машинени биз эмне кылабыз? Уже скоростторго сала баштайбыз, Механикада скоростторго сала баштайбыз. Бул биринчи скоростко салабыз. Биринчи скоростко салганыбыз бул биз 5 ключевой партнер тапкандагыбыз. Издеп, табып, иштеп, адамдар менен сүйлөшүп, таанышып, ушул бизнести сунуштап 5 партнерду эметебиз. Табабыз. Ошо биринчи передачабызда бул уже биз 3%ке чыккыдай болушубуз керек. Экинчи скоростко кеткенибиз бул уже 25 адам таап койгонубуз болот. 25 адам бул уже биз где-то 9% болуп каласыңар. Үчүнчү скоростко жеткенде силер уже 15% болуп каласыңар. 15% бул силер 125 адам тапкандай болосуңар. Меники мурунку сабактарымдан көргүлө кантип, кандай методдор менен жетесиңер, анын баарын айтып бергенмин. 4-чү скорость. Бул уже 19% болуп калышыңар керек. Это уже силер 4-чү скоростто кетип баратканыңар болот. И 5-чи. 5-чи бул долгожданный, желанный директор статусубуз. Ошол метод менен, ушундай нерсе менен жетесиңер директорлукка. Анан кийин вывод кылып коелук. Кандай 4 нерсени кылышыбыз керек? Эң биринчиден бензин коюшубуз керек. Продукция алышыбыз керек. Экинчи, стартовать этишибиз керек. То есть 5 ключевой партнерго решение принимать этип, чечим чыгарып, иштеш башташыбыз керек. Үчүнчү, интернет аркылуу сунуш жасашыбыз керек. Интернет тармактар баары биз өзүбүздү реклама кылып, бизди билиши керек. Фабрилик компаниясын билиши керек. Жана силер бизнес кылып атканын билиши керек. Канча көп адам билсе, ошончо көп адам силердин командаңарга кошулат. Андан кийин тааныштарыңарга айтканды унутпагыла. Жумушка иштешсе дагы продукцияны алганга уже өзүңөргө клиентский база чогултуп, тааныштарыңарды тарткыла. Аларды кантип тартасыңар? Туулган күнүнө белек кыласыңар, 8-мартка белек кыласыңар, баласын көрүп барганда биздин детский шампуньдарды алып барасыңар. Иши кылып, аларга биздин продукцияны внедрять эте бергиле, продвигать эте бергиле биздин продукцияны. Ошондо силердин бизнесиңер ар тараптан өсөт, ар тараптан силерге командаңарга адамдар чогулат. Жана өзүңөрдүн клиентский сетиңерди да түзө аласыңар. Бул өтө важный информация. Баарыңарга рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Ушул бизнеске келгениңиз үчүн ийгиликке жеткиле барыңар. Барыңарга каалаймын дагы. Калган сабактарымды күтүп көрүп алыңыздар. Эмки сабактарымда мен кантип жакшы адамдарды, жакшы лидерлерди табыш керек жана аларды кантип аныктайбыз, аларды кантип билебиз, бир көргөндө кантип билип калабыз, ошолорду үйрөтөмүн. Барыңарга рахмат. Силер менен болгон Мерим Нурзинова. Барыңарды сүйөм, жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм.